Salam dostlar, biz sizlerge жаңы рубрикабызды сунуштайбыз. Бул фактылар деп аталат. Биринчи факт ой жүгүртүүңдү өзгөр. Эгерде сиз билсеңиз, адамдын башына оюна бир күндө 60 000 ой келет. Ошолордун 5% эле жаңы ойлор, ал эми 95% болсо кечеки мурдакы күндөгү ойлор. Мисал үчүн айта турган болсок, кечеки ойлогон ойлоруңуздун 95%-ны дагы бүгүн ойлоносуз, ал эми бүгүнкү ойлонгон ойлоруңуздун 95%-ын эртеңки күнү дагы ойлоносуз. Эмне үчүн? Анткени биз китепти аз окуйбуз, китеп окуйбайбыз, жаңы адамдар менен сүйлөшпөйбүз, билимдүү адамдар менен сүйлөшпөйбүз, мурдакы тааныш эле болгон нерселер жөнүндө ойлонобуз. Өзүбүздүн өтмүшүбүз менен жашайбыз жана өткөн чактын кулу болуп, өткөн чактын абагында ар дайым жашап келебиз. Ошон үчүн эгерде жаңы ой жүгүртүүнү калыптандырам десеңиз, сөзсүз китеп окуңуз жана жаңы адамдар менен сүйлөшүп, билимдүү адамдар менен өзүңүздүн айланаңызды курчаңыз.